Assalamu алейкум мекендештер, саламатсыздарбы туугандар. Бүгүн бизге Байке келди. Мына Байкенин өзүнүн оозунан угайлы, кантип келди эле, эмне болду эле? Саламатсызбы дагы бир жолу. Жашыңыз канчада? 66-да. 66-дасыз. Сиз эми мага келгендеги жабыттарды айтып бериңиз. Мен 26 январдан бери ушул Бишкекте ар кайсы биринчи сосудистик хирургияга келген бала 10 институтка жиберген. 10 институттан көргөзүп, мойнума лимфадан эт алышкан анализге. Анан ошол жерде көрүнүп жүрдүм. Назначение берген, бирок жылыш болбой койду да такыр. Эмне сизди кыйнады организмде? Организмде ушул мойнума адышка болду. Адышка болдуңуз. Мойнум шишип, бетимден бери адышка болуп басалбай калган, так шишип кеткен. Түнү уйкусу кандай эле? Түнү общоктой отурчумда. Бир жериңиз ооруйт беле? Жок, ушул адышка кылып мени такыр башыман бери шишип кеткен да. Анан ошол жерге Кудай жалап бир кыз барып калыптыр, коридордо отурсак. Анан айтып калды, ушундай деген доктор бар, ошол жака кайрылып көргүлө, мен ошол жерден айыгып жакшы болуп чыктым деп. Ошонун рекомендациясы менен биз сразу телефон чалып байланыштык. Приемго чыктык, келдик, приемдон мына ушул жерден эмсакка азыркы акыбалым аябай жакшы. Мен сизди аз бөлөйүн дагы айтып кетейин. Демек Байке келгенде чындыгында мен ушу келгендегиңизди тартып албаган экенмин, бирок сизди тааныгандар бар эле доказать этип бере алат да. Бет шишиген, көздөр шишиген, мойын жактар шишиген, настроение жок, түнү менен уйку жок, баш ооруйт, энтигет. Тамак ичүүңүз кандай эле? Тамак ичпей калган. Такыр тамак ичпей калган. Кыскасы, организм өтө кыйналып келгенсиз, Сиз бүгүн канчанчы күн алышыңыз? Бүгүн 9-күн. 9-күн алышыңыз. Эми мен ушул жерден сизге жакшы болушту экиге бөлүп бердим. Бирөөсү 70% сиз өзүңүзгө байланыштуу, 30% бизге байланыштуу деп. Сиз 70% сизге байланыштуу нерселерди үйдөн жасап атасыз, 30% болгон нерсени биз жасап атабыз. Демек, экөөнү параллельно алып кеткени үчүн сизде натыйжа жакшы. Жакшы. Тамак ичкениңиз кантип калдыңыз? Азыр эми болгон диетаны кармап аткан кичине айтып атышат да, такыр баспай аласыз. Болбойт. Бир тамактан да кош кичине. Жок. Куурулган тамак ичпе деп. Мындай. Жок, мындай да. Ал жерде деген диетачы, ал жерде белок деген бар да. Ал белокту жейсиз, адам жыгылбайт, эчтеке болбойт. Сиз коркпоңуз. Сиз азыр деген биз сиздин без тамырларыңызды тазалап атпайбызбы? Демек, Байке келгенде мына көп жыл рентгенде иштегенсиз, көп жыл рентгенде иштеген, рентген нурлары кирген, керексиз тамактар кирген, сууну көп ичкен эмес, көп кыймылдаган эмес, күчтүү тамакты, мен рентгенде иштеп атам деп күчтүү тамактарды жей берген. Ошону менен Байке өзүнө без тамырларга керексиз, мына алып караганда мусорду чогултуп алган да. Мына ошол чогулган мусор, грубо айтканда ошол мусор нерселер, шлак болобу, токсин болобу, керексиз сиңбей калган тамактар жанында кеткен кан тамырды кысып койгондагы, жакшы кан барбай калган, шиший баштаган, оору боло баштаган. Демек, сиз ошол керексиз нерсени азыр биз кууп атасыз да. Анан аны кайра берсеңиз, кайра сиз без тамырларды, кайра без тамырларды керексиз нерсени толтуруп аласыз. Ошон үчүн тамак, баягы кыргыздар айтат, тамак табылат депчи. Тамак табылат, сиз 6 айга чейин бузбаңыз, 6 айга чейин бузбаңыз дагы режимди сактай бериңиз. Демек, сиз үйдөн өттү чыгарыш үчүн өлдүктөргө окшоп эмне кыласыз? Тамак салатасыз. Сиз шелеге абдан азамат. Демек, ширенгени тыштаптыр, тамак чернасында үйдө ылдый болуп, ширеңке чогултуп атат. Өзүңүз мен айткан чөйнөгүнү жасап атасыз, сууну ичип атасыз, сууну чала кайнатып ичип атасыз. Кичине эле дың дегенде. Дың дегендери, чайны дың дегендери өчүрүп, ошо сууну ичип атат. Анан сөзсүз түрдө мен айткан лимфа массажды, висцерал массажды, диафрагмалдык дем алууну жасап атат. Чөптөрдөн эмне ичип атасыз? Эчтек. Мен эчтек ичпеңиз деп. Чөптөрдөн эчтек ичпеңиз деп айткамда, себеби деген ооз көңдөйдөн баштап арткы задний проходко чейин бүт слизистый деп коет да, ошо ичиндеги былжыр челдер кызарып шишип кеткен да. Ошону ордуна келтириш үчүн азыр чөптүн өзүн ичкен зыян болуп калат. Мына 10 күндөн бери мен бардым, токтоттурдум. Сизге биздин официальный медицинада врачтар дары жазганда, аларды да токтоттурдум. Биз организмди керексиз нерседен арылтып атабыз да.
Ошон үчүн биздин лечение бул восстановительный, калыбына келтирүү деген неме да лечение. Биз азыр байкенин ар бир клеткасын, кан тамырлардын ичин, без тамырлардын ичин, келек тарабтарды, органдарды калыбына келтиргенге аракет кылып атабыз. Демек, мына бүгүн 9-күн, эртең мындай болсо 10 күн болот, ал бүтөт. Бирок мен дагы сүлөк коштум сизге. Эң сонун сүлөк, урматтуу мекендештер. Эми мен дагы биринчи оздоровительный көбүрөөк көңүл буруп эле, сүлөк акырында калып эле, сүлөккө көбүрөөк көңүл бурбай калса, жок. Сөзсүз түрдө мен дайым айтам, мен эң сүйүктүү дарым бул сүлөк депчи. Сүлөктү сөз коюш керек. Биз сизге коюп атабыз сүлөккө. Эми дагы мен сизге айтарым, ошо сүлөктү толук алганга аракет кылыш керек. Шашылбаңыз, ысып көл качып кетпейт. Демек, толук лечениени аласыз дагы, анан кийин үйгө барасыз. Мен мынтип айтам да, урматтуу мекендештер, силер ооруду деген нерсе керексиз нерсеге, мен мынтип буруп айтам да, сиз ылайга батып калгансыз экен да. Биз азыр ошо ылайды көп чүрүп атабыз да. Мына аны жарым жолдо калтырып койгон дагы болбойт. Демек, ошол ылай нерсени, керексиз нерсени, сиңбей калган нерселерди, биздин ичибизде жашап аткан микробдордун чыгарган шлактарын кетириш үчүн кеминде 6 ай убакыт керек. Демек, 6 айдан 2 жылга чейин мен айткан нерсени жасай берсе, адам оору деген нерсени унута баштайт. Сизге дагы да болсо ден соолук каалаймын. Жакшы, мындан да жакшы болуп кетиңиз. Оору дегенди унутуңуз. Дениңиз сак болсун. Саламатта калыңыздар.